18 жаштагы эне жаңы төрөлгөн ымыркайын 30 000 сомго саткан деп Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 2013-жылдын 20 мартында болжол менен түнкү саат 1-де Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнө маалымат келип түшкөн. 18 жаштагы Айчолпон өзүнүн жаңы төрөлгөн баласын сатып таштады деген. Айчолпон деген кыз өзү саунада сойку болуп иштечү. Бул ошо саунада иштеп жүрүп боюна бүтүп калат. Анан чоң сурок болуп калгандыктан бул Роза деген дос кызы экөө сүйлөшүп, төрөп туруп, анан кийин ошо баланы саталы деген максат коюшат. Канжанынан жаралган наристеден 30 000 сомду артык көргөн эненин айтымында, төрөгөн баласын багып чоңойтууга алы жетмек эмес. По обстоятельствам я из дома ушла. Потом работала проституткой. В то время я залетела. Шартка байланыштуу үйүмдөн кетип, сойку болуп иштеп калгам. Кийин боюмда болуп калып, же жумушум жок, же үйүм жок калдым. Таанышым Розанын үйүндө башкылыклап жүрдүм. Өткөн жылдын 12 декабрында толготуп баштап төрөдүм. Баланы өзүм баккым келген жок. Розанын кеңеши менен аны сатмай болдум. Роза баланы сатып алууну каалаган үй бүлөнө таап берди. Төрөт үйүнөн чыккан соң баланы бердим да ордуна 30 000 сом акча алдым. Дальше, после выписки, я отдала своего ребенка. Взамен получила деньги в сумме 30 000 сом. Курбусу Роза ымыркайды сатып алууну каалагандарды тез эле тапкан. Чүй облусунун Москва районуна караштуу Беловодская айылындагы чакан кафелердин биринде ымыркайды соодалоо иши жүрүп, соңунда наристе 30 000 сомго бааланып, аны Нагима аттуу айым сатып алган. Роза деген горничный бар болчу, мен работаю в салоне орто. Келип айтты, бир кыз төрөйт деп андан мурун сөз болгон. Канча күн калды десе, бир 15 күн калды деди. Эркек бала экен деди. Аны багалат экен десем, жок багалып кеткен, эжеси эме берет окшойт бирөөгө деди. Мен, например, 2 кызым бар да. Улуу кызым уже 16-да, экинчиси 12-де. Андан башка бир төрөгөндө жок эчтеке. Анан мен оюм келди, можно мен өзүм багып алсам, менин кудуретим жетет, жалгыз уулум кылып ушуну бизге туяк болот деп. Анан 30 000 сом деп атат деди. А мен үйгө келип, күйөөм менен акылдашып сүйлөшүп алып, анан 30 000 берсем да берели деди. Анан мен сураган акчасын бердим ошо. Алды, баланы алдым. Анан муну чоңойтот. Эми бакы арадан 3 ай өткөндөн кийин билинип атат бул маалыматтын бүт баары. 2012-жылдын Москва району төрөт үйүнө төрөйт. 20 декабрда чыгат 2012-жылы. Ошол эле Москва районунун бир центринде Забегаловка деген кафесинен Роза подружкасы аркылуу 25 000 сомго саткан. 5 000 сому болсо лечениясына төлөп берет, операциясына кесарево кылат. Ошондуктан ошо общий суммасы где-то 30 000 сомго сатылган болот да. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 124-беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргенине ылайык, бул ишке тийиштиги бар делинген башка адамдар да суракка алынууда.